Өткөн жумадан баштап аба ырайынын көрсөткүчү кескин жогорулады. Температура Нарын, Ысык көл облустарында 34-36 градуска жетет. Ош, Жалал Абад жана Баткенде андан да жогору. Күндүзү көрсөткүч 38ге чейин жетип жатат. Айдын этегине чейин абанын температурасы 38-39 болуп күтүлүп турат. Ошонун арасында кыска мөөнөттүү жамгырлар жайт. Булуттуу болуп туруш күтүлөт. Бирок абанын температурасы ушундай 38-39га чейин кырмалып турат. А шаарыбызда жаан жабайт, жаан күтүлбөйт. Бул шаарыбызда бизде дагы 23 градустан 38 градусқа чейин абанын температурасы кармалып турат. Дарыгерлер абанын ченемден ашык ысышы, кан басымы жогору, жүрөгү ооругандар үчүн кооптуу экенин эскертишет. Аны менен кошо жашы улгайгандар дагы ысыкта көп калбастан салкында жүрүүгө чакырышууда. Жайда тамак аштар сапатынан тез бузулат. Ошондуктан азыктарга да кылдат маани берүү зарыл. Суду дагы, таза суу, кайнаган таза сууду ичиш керек. Особенно могу жаш балдар үчүн бул аябай оор. Ошон үчүн жаш балдарды дагы жаңыдай салкыныраак жерге кармап, үйдөн чыгарбай, кечинде гана эшикке чыгарып, же эртең менен прогулкага чыгарып карап туруш керек да. Тамактагы жаңы мен айттым, бир жагынан калорий эле болуш керек. Сууга түшүү сезону башталгандан бери чөгүп кеткендердин саны көбөйүүдө, анын ичинде жаш балдардын саны басымдуулук кылат. Маселен, Ош шаары боюнча 3 бала жабыркаган. Ошондуктан куткаруучулар абайлоону кулак кагыш кылышат. Алсак муздак сууга кескин түшүү тарамыштардын түйүлүшүнө алып келип, адамдар өз убагында суудан чыгып кете албай, чөгүп кетүүгө алып келиш ыктымал. Биринчиден барып сууга түшүштөн алдын секин суу менен өздөрүн серпип, денени сууга көндүрүп, анан сууга түшүшсө, анан эң негизгиси эле эскертүү катарында ушу жаш балдар менен көп барышат азыр. Ошо жаш балдарына көңүл бурду өтө кош мамиле, тез мамиле кылбастан ошо жаш балдарга көңүлүн көбүрөөк бөлүшсө, ошонусун айтып кетет элек. Ал эми транспорт кызматы оор жүк ташуучу унаалардын кыймылына чектөө киргизди. Тактап айтканда 25 тоннадан жогорку жүгү бар транспорттор күндүзгү саат 9-дан кечки саат 8ге чейин жолдо жүрүүгө гана уруксаат берилет. Антпесе күн ысыкта асфальттардын ээрип бузулушуна алып келиши мүмкүн. Мыйзамды аткарбаган юридикалык тараптар 13 000 сом, физикалык жактар 3 000 сомдон айып төлөп калышат. Штрафтарды мен ойлойм андай деле бир чоң эмес. Билесиздер, 1 километр жолго миллион деген сом акчалар кетет. Анан ал өзүнүн ошо жеке кызыкчылыгын жүгүн ташыйт өзүнүн акчасы. Ошол менен анан биздин жолдорду бузуп койсо, миллион деген акчаны кайра калыбына келтириш өтө кыйын. Эске сала кетсек, бул чектөө 1 сентябрга чейин деп белгиленген. Ал эми уулуу заттарды ташыган унаалардын күндүзү жүрүүсүнө уруксаат бар. Ал эми мындай ысык аба ырайы август айы ичинде сактала турганы маалымдалат. Нуржамал Баргыбаева, Азиз Самарбеков, 7 канал, Ош.